Статистикага ылайык COVID-19 эркектер аялдарга караганда 1,5 эсе көбүрөөк дуушар болушат. Ушул эле көрсөткүч оорудан каза болгондордун арасында да байкалган. Эркектерде коронавирус инфекциясын жугузуу коркунучу аялдарга караганда көбүрөөк. Себеби алардын канында ангиотензинди айландыруучу 2 ферментинин концентрациясы жогору. Аталган ферменттин рецепторлору аркылуу вирус адамдын эпителий клеткасына кирет. Коронавирустук чабуул алардын санына жараша болот. Белгилүү болгондой, бул рецепторлордун саны жаш өткөн сайын көбөйөт. Ал эми тамеки тарткандарда алардын деңгээли кыйла жогору болот. Айрым окумуштуулардын айтымында, эркектер арасындагы жоготуулардын негизги себеби тестостерон болушу мүмкүн. Адистер эркектин негизги жыныс гормону дененин клеткаларына вирустун киришине жардам берет деп түшүндүрүштү. Ошол себептен балким эркектер аялдарга караганда оорудан көбүрөөк каза болушат. Дагы бир фактор эркектердин жашоо образына байланыштуу. Алар спирт ичимдиктерин колдонушуп, тамеки тартышып, пайдасыз тамактарды жешип жана өнөкөт ооруларга көбүрөөк чалдыгышат. Эркектердин репродуктивдик системасы дагы коркунучта. Коронавирустун жеңил түрүн жуктурган эркектерден тарта аутоиммундук ооруларга чалдыгуу коркунучу бар. Ал фертилдүүлүктү төмөндөтүп, ал тургай эркектердин узак мөөнөттүү же орто мөөнөттүү мезгилде тукумсуздугун жаратышы мүмкүн. Бирок коронавирус инфекциясы толугу менен изилдене электигин эске алуу керек. Мындан улам анын таасири өзгөрүп, изилдөөлөр улам жаңы маалыматты бериши мүмкүн.